Туугандар, Талаш шаарынын таза аба, салкын жердеги Токойго жакын жерде жайгашкан ушул 2 кабаттуу жер там сатылып жатат. Дарегине көңүл буруңуздар. Рысбек Жолдошбеков жаңы аталым эски аты болсо Киргизская көчөсү 134-номурда атам. Так дарегин түшүнүрө кетсек, Безимянный көчөсү менен кесилишет. Ушул жагы менен барса ыңгайлуу болот экен. Чыңгыз Айтматов көчөсү менен келгенде Эсенбек строй жана Усман пластан Безимянныйга бурулуп түз бара беребиз. Безимянный көчөсү менен түз эле келгенде Токойго жетпей предпоследний көчө сол жак беттеги 114-номурда атам. Аны өзү туугандар, видеодон асыбай туруңуздар, тамдын ичин силерге толук менен тартып берели. Ошондой эле силер көргөндөй жанында временкасы да бар экен. Тамдын участогу 10 сотук, документтер бардыгы жайында. Бул эки этаж тамдын үстүнкү этажы силикат, ал эми асты кызыл кирпичтен салынган. Түз эле киргенде коридор, тепкич, ал эми бул жагында кенен комната бар экен. Жана сол жагында дагы бир 2 бөлмө бар экен туугандар. Жалпысынан ремонт керек экен тамга. Бул жагы спальня экен. Туугандар, ушул биринчи кабатка отопление коюлган, жана ошондой эле бул жагында топка бар экен. Ошондой эле экинчи кабатка көтөрүлүп силерге тартып көрсөтүп берели. Жалпысынан тамдын узун турасы 10го 11. Экинчи кабат толугу менен бүтө эле экен туугандар. Потолок дубалдары шыбак мойдон. Ал эми ушул эшик айнектери тагылып калыптыр. Үстүндө 4 бөлмө бар экен. Мынакей бул жакта 1 бөлмө, сол жагында. Жана ошондой эле оң жакта да 1 бөлмө бар экен. Жана туугандар, ушул бөлмөдөн балкон чыгарылыптыр. Ал эми база боюнча айта кетсек туугандар, эси $38,000 сурап жатат. Кеми бар дейт. Ушул видеого номер калтырабыз, ошого чалып байланышсаңыздар болот. Жана бул жакта бөлмөлөрүн көрсөтүп берели. Бул жакта зал жана залдын оң жагында спальня комната жайгашкан. Туугандар, ошондой эле жана айткандай, там жанында временка жайгашкан. Временка көңүл буруңуздар. Түз эле киргенде бул жагы идиш аяк кое турган жер, кухня экен. Жана бул жагында бөлмөлөр бар экен туугандар. Бул жагында 1 бөлмө, жана бул жагында да кенен чоң комната бар экен. Тамдын артында сарай, огород жайгашкан, мөмө жемиш тигип мал бакканга ыңгайлуу сарайына көңүл буруңуздар. Жана бул жактан атайын ушул мал чыгарганга да эшик коюлуптур. Ал эми бул сарайдын ичи туугандар. Ошондой туугандар, сарайдын жанына мончо жайгашкан. Бул жагы очоккана, жана бул жагы кенен огород. Кимге там кызык болсо, төмөндө номер калтырдык, ошого чалып байланышсаңыздар болот. Жана туугандар, там издеп жүргөн тааныштарыңыздарга ушул видеону жөнөтүп коюңуздар.